Assalamu alaikum Moskva jamoati. Hyundai Getz kelip kaldı bugün. Машина 2003-жылы чыгарылган 1.3 объемный. Юридикалык жактан эсинин айтымында таза дейт, сразу переоформлениясы менен өткөрүп аласыздар. 4 дөңгөлөгү лета туруктуу экен мындай караганда балондор. Анан машина родной окраска деп атат тугандар. Бирок мага деле видно көрүнүп атат, мындай чирик жерлеринде эле мындай заң жерлери болушу мүмкүн, бирок чирик жерин көрбөй эле турам. По факту ушул бир эле эшик алмашкан экен. Ата калган жагында эч кандай кыла турган деле жумуштары жок экен тугандар. Так, пробеги 178 миң жүргөн, эйрбектери бүтүн, мафон, печка, кондиционер бүт бары иштейт дейт. Питстука механикада эвополиктерин таша салып койгон, салонго деле бирок химчисканын деле кереги жок экен. Мынакей жигиттер, төтөтөң электропакет. Так, аркан кабалына келсек, мынакей эшиктин түктөрүн көрсөтөйүнчү, бирок мындай сөөгү таза машина экен. Өзүңүздөр бир келгенде да бир көрөсүздөр го. Машина 2003 1.3. Так, артында бир көрсөтүп кое берейин, а? Колдон келишинче тез көрсөтүп, кыскачараак кылганга аракет кылайын. Пломбалар ордунда турат. Так, мына казандары бүтүн тугандар. Эми алдыны ачпай эле коеюн. Алдыны мен көрдүм. Бүтүн экен тугандар. Лонжеронда эч кандай саңдаган, чириген жерлери жок экен. Лета баллондорун жаңы эле салым дейт. Бирок видно эле родной окраскада экен. Өң өчүп калыптыр да красканынчы. Акчасыны тугандар 220 миңге койдук. Азма содалашуу жолдору менен. Кимге интерес болгон болсо номерин калтырам, левый руль, кааласаңыздар Кыргызстанга транзит кылып алып чыгып кетсеңиздер да болот. Эми эсин айтымда мотор коробкалары жакшы деп атат. Келип подробно текшерип да көрөсүздөр. Запрет, штраф эч кандай жок, жерлери жок дейт. Сразу переоформлениясы менен 220 миңге чалабыз. Номерин описанияга калтырам. Ассаламу алейкум.